Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Крокустагы теракт эрди көрсөткөндөр мамлекеттик думага чакырылат. Арасында Ислам Халилов дагы бар. Орусия парламентинин төмөнкү палатасынын үй-бүлөнү коргоо комитетинин башчысы Нина Останина өзүнүн телеграм-каналында Крокустагы теракт учурунда адамдарды сактап калган жаш жигиттерди мамлекеттик думага чакыруу уюштуруп жатканын билдирди. Анын айтымында бул каармандардын арасында Артем Донсков, София Майер, Никита Иванов жана Ислам Халиловдор бар. Жакынкы арада биз сөзсүз түрдө бардык эр жүрөк балдарды жана кыздарды ата-энелери менен бирге мамлекеттик думанын үй-бүлөнү коргоо комитетине чакырабыз деп белгиледи Останина. Эскерте кетсе, кыргызстандык өспүрүм Ислам Халилов Крокустагы кандуу окуяда 100дөн ашуун адамды куткарып калган. 15 жаштагы Ислам Халилов Москва шаарындагы мектептердин биринде 8-класста окуйт. Маалымат булагы Суперкейджи. Крокустагы теракт кармалган террорчулар кимдер жана алар тууралуу эмнелер белгилүү. Кечээ 24 мартта Москванын Басманный райондук соту Крокус-Сити холл борборундагы теракт боюнча 4 айыпталуучуну камакка алды. Соттун маалыматы боюнча кармалгандардын баары Тажикстандын жарандары. Далиржон Мирзоев, Сайдакрами Рачапализода, Мухаммад Собер Файзов жана Фаридуни Шамсидин терроризмге айыпталып 22 майга чейин камакка алынды. Медуза басылмасы алар күнөөлөрүн толугу менен моюндарына алышканын жазды. Калган 7 шектүү ким экени жана алардын азыр кайда экени белгисиз. Москванын үрөйүнө учурган окуяга шектүү кимдер жана алар тууралуу эмнелер белгилүү экенин карап көрдүк. Далиржон Мирзоев соттук отурумда терактка шектүү Далиржон Мирзоев 32 жашта экени белгилүү болду. Анын 2018 жана 2017 жыл төрөлгөн балдары жана 1,5 жаштагы эгиздери бар. Ал Новосибирск шаарында 3 айлык мөөнөткө убактылуу каттоодо турган. Мөөнөтү бүткөн. Сотто ал Мухаммед менен сотто бул теракттын дагы бир уюштуруучусу Мухаммад Собер Файзов экени белгилүү болду. Дмитровская шоссесинде бир айга жакын жатаканада жашаганын айтты. Ал ошондой эле 10-12 күн мурун телеграм аркылуу бир Абдулла аттуу адам менен таанышкан. Ал ага туугандарынан таксист болуп иштөө үчүн унаа сатып алууга жардам бергенин айтты. Важная история басмасы жазгандай, сөз Москвадагы теракт уюштуруучусу болушу мүмкүн болгон. Абдулла Буриев тууралуу болуп жатат. Ал Игл Ауганстандагы бөлүмүнүн куратору катары белгилүү. Сайдакрами Рачапализода сотто катар отурмучу аркылуу сүйлөдү. Ал 30 жашта экен, аял жана баласы бар экен, Орусияда каттоодо турганын, бирок ал жерде эстей албай турганын билдирген. Учурда ал жумушсуз жана билими жок. Сурак учурундагы видео тасмадан ал башы таңылган жана кандуу кийимчен көрүнөт. Коопсуздук кызматкери кол салгандар куралын кайда ыргытканын, Москва облусундабы же чек арага жакынбы деген суроону берет. Ал муну досторум кылган деп жооп берет. Кийинчерээк ал кол салгандар кармалганга чейин куралдарын алып кетишкенин тактады. Фаридуни Шамсидин ал үй-бүлөлүү, баласы 8 айлык. Шамсидин Красногорск шаарында каттоодо туруп, Подольскиде иштеп жүргөнүн соттон айткан. Социалдык тармактарга тараган видеодо ал 4 мартта Түркиядан келгенин, ал жактан документтерин жаңыртуу үчүн чек арадан өткөнүн айткан. Күч органдары Крокус-Сити холлдо эмне кылганын сураганда ал мен адамдарды акча үчүн аттым деп жооп берген. Анын айтымында ага 500 000 рубль убада кылынган, анын жарымы алдын ала банк картасына которулган. Ошондой эле ал теракттын уюштуруучулары менен телеграм аркылуу сүйлөшүп, буйрукту дагы ушул мессенджер аркылуу алып турганын айткан. Мухаммад Собер Файзовду сот залына дарыгерлердин коштоосунда, майыптар коляскасында, медициналык кийимчен, катетер жана Зара баштыгы менен алып келишкен. Айыпталуучу сотто абдан акырын сүйлөп кекечтенген. Ал 19 жашта, бойдок, билим орто, буга чейин ал каттоодо турган Иваново шаарындагы чач тарачта иштеген. Ал кармоо учурунда жаракат алган, анын сол көзү жабылбай калган. Маалымат булагы Суперкейджи. Крокустагы теракт кармалгандардын бирин 2 жума мурун Крокус-Ситиден көрүшкөн. Москвадагы Крокус-Сити холл имаратына кол салуудан кийин кармалгандардын бири кол салуудан бир аз мурда концерт өтүүчү жайга барган. Бул тууралуу база телеграм каналы жазды. Телеграм каналы 2 сүрөттү жарыялады. Биринчисинде тизиле отурган кармалган адам, экинчисинде ага окшош адам же ошол эле шектүү жарандык кийимчен. Экинчи сүрөттү 7 мартта Крокустагы иш-чаралардын биринде иштеген фотограф тартканы айтылууда. Фотограф ал күнү келгендерди сүрөткө тартып жатканын
Фаридунун 22 марттагы теракттан кийин ал сүрөт эсине түшүп, андагы кармалгандардын бирин тааныганын айткан. Маалымат каражаттарын жазганына караганда бул терактта шектелген Фаридун Шамсуддин. Алдын ала маалыматтарга караганда ал имараттын жайгашкан жерин изилдөө жана качуунун жолдорун ойлонуу үчүн Крокуска барган. 112 телеграм каналы өз булактарына таянуу менен террорчулар Крокуска мурда бир нече жолу барышканын, алар массалык өлтүрүүнү кылдат пландаштырышканын жазды. Крокус Сити холлдогу теракт үчүн төлөнүүчү акчанын так суммасы белгилүү болду. Москвада Крокус Сити холлго кол салган террорчулар мурда айыпталгандай ар бир эмес бардыгы биригип 500 000 рубль алышмак. Бул тууралуу Известия басылмасы жазды. Буга чейин шектүүлөрдүн бири Шамсиддин Фарудин кармалгандан кийин дароо сурак учурунда 500 000 рубль өлчөмүндө гонорар убадаланганын билдирген. Бирок бул сумма ар бир адамга эмес баарына берилмек экени белгилүү болгон. Кармалгандардын банк картасына акчанын жарымы 250 000 рубль которулган. Басылманын маектеши террордук чабуулга даярдануу тууралуу маалыматта да ачыктады. Анын айтымында айыпталуучулардын экөө Түркияда жүргөндө көрсөтмө алышкан, калган экөө Орсан аймагынан алынып келинген. Өзбекстанда Крим төбөлүк катары белгилүү болгон Салим Абдувалиев 6 жылга кесилди. Өзбекстандын улуттук олимпиада комитетинин төрагасынын орун басары Салимбай Кайман аты менен таанымал Салим Абдувалиев 6 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазып чыгышты. Маалым болгондой, өкүм Ташкенттин Мирабад райондук соту тарабынан 19 мартта чыккан. Салим Абдувалиевке Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 248-беренесинин 2-бөлүмү ок атуучу куралдарды, ок дарыларды, жардыргыч заттарды же жардыргыч түзүлүштөрдү мыйзамсыз жүгүртүү менен айып тагылган. Ал имараткерчилик боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартуунун мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу кылмыш иши токтотулган. Салим Абдувалиевдин кармалганы тууралуу маалымат былтыр декабрда белгилүү болгон. Ал Өзбекстанда көчө балдарынын жана кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн кармоо учурунда кармалган. Салим Абдувалиев 1950-жылы туулган, мурда соттолгон эмес. 2017-жылдын январь айынан бери улуттук олимпиада комитетинин төрагасынын орун басары жана күрөш ассоциациясынын жетекчиси болуп иштеп келген. Эске салсак, буга чейин жогорку кеңештин жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, депутат Эмиль Жамырчиев Өзбекстанда Крим авторитет катары белгилүү болгон Салим Абдувалиевке өз колу менен кат жазганын айтып, катты окуп берген. Маалымат булагы Супер KG. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп, күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ушунга алайм, ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге алла болсун. Мен да айдын кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет.